Эдил Байсалов Сейит Атамбаевка жооп берди. Балдарга чоң атасы эмне үчүн абакта отурганын түшүндүрүш керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаевка жооп кайтарды. Анын айтымында Атамбаевдин огунан каза болгон Үсөнбек Ниязбековдун 6 баласы да атасын сагынат. Койташ окуясында каза болгон полковник Үсөнбек Ниязбековдун 6 баласы кандай сагынып жатат? Урматтуу депутат Сейит Атамбаев, балдарыңызга чоң атасы эмне үчүн абакта отурганын жана офицерди атуу чоң кылмыш экенин түшүндүрүшүңүз керек, деп билдирүү калтырган Байсалов. Булак медиа центр Чекекейжи. Өмүрбек Текебаев: саясий талаадан кетүү оюмда жок. Атамекен партиясы жана Эгемен коалициясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоо адилетсиз өтүп, бурмалоо жолу менен бийликчил партиялар келгендигин айтып келүүдө. Жогорку кеңештин жаңы 7-чакырылышына командасы менен келбей калгандан кийин пландары кандай экенин айтып, ЖКнын жаңы курамынын дарамети менен президенттин иши кандай жүрөрүн Булак KG сайтына айтып берди. ЖКнын жаңы 7-чакырылышы боюнча пикириңиз кандай? 90 депутаттын 80-и бийликчил депутаттар, алар бийликтин айтканын аткарат. Ошондуктан бул парламент өз алдынча боло алат деп ойлобойм. Бүгүнкү бийлик ачыктан ачык жеке адамдын бийлигин күчөтүүнү мамлекеттик саясат катары алып бара жатат. Демек, бул иштер парламентке мүмкүнчүлүк бербейт. Жарандык коомдун башка институттарынын ролу абдан чоң, алардын ичинде саясий партиялардын дагы. Ошон үчүн биз алдыбызга турган чоң иштерди аткарышыбыз керек деп жатабыз. Парламенттин элдеги аброю алар тутунган позициядан, жасаган ишинен көз каранды болот. Ошондой эле эң негизгиси алар коомдогу лидер боло алабы деген суроо жаралат. Парламентте эмес партиялар, парламентте эмес лидерлер аларга караганда көрөгөч, принципиалдуу жана компетенттүү болуп жатса, келерки парламенттин аброю болбойт. Парламентте эмес лидерлер коомдук пикирдин күн тартибин аныктап, керек болсо мамлекеттин күн тартибин аныктаса, мындай парламенттин пайдасы болбойт. Ошондой эле жарандык лидерлерге каршы бул парламент атаандаштыкты түзө алабы? Бул жагдай алардын камчалык президенттин көз каранды болгонуна байланыштуу маселе. Жогорку кеңешке келген кишилердин жеке сапаттарын сындагандан алысмын, бирок алардын көз каранды вассалдык позициясы өз мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жол бербейт. Садыр Жапаровдун бийлигинин күчтөнүүсү эмнеге алып келет? Бийликтин күчтөнүүсү застойго алып келет. Мындай көрүнүш биздин тарыхыбызда болгон. Президенттен башка эч ким жоопкерчиликти өзүнө албайт жана жаңы демилгелерди жасабайт. Ошондой эле бийликтин туура эмес жүрүп жаткан саясатын парламенттегилер сынга ала албай калат. Мунун натыйжасында өзүн билемдик болуп, тажрыйбасы, билими жана компетенциясы жетишпесе, сөзсүз жаңылууга алып келет. Мындан аркы пландарыңыз кандай? Бүгүн информациялык, коммуникациялык жаңы технологиялар өнүккөн заманда коомдогу пикир реалдуу күч болуп отурат. Лидерликтин жаңы формалары пайда болду. Парламентаризм дегенде мен эл шайлаган, расмий парламент өкмөт түзүп, анын ишин көзөмөлдөйт деген эски көз караштан кененирээк карайм. Парламентаризм бул жер-жердеги лидерлик, коомдук пикирди аныктап, анын күчү менен айылдын, ишкана, шаар жана мамлекеттин деңгээлинде күн тартибин аныктап, чечимдерди кабыл алууга жетиш керек. Эгер ушул пландардан алып карасак, Атамекен партиясы парламентте болбосо дагы эбегейсиз чоң иш жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биздин партияда азыр каникул жарыяладык. Январдын ортосунан кийин өз планыбызды аныктап жарыялайбыз. Президенттик шайлоого барам деп аттыңыз эле. Бул оюңуздан кайткан жоксузбу? Жок, парламенттик шайлоодо өзүмдүн жана партиянын 5 жылдык планы жарыяланган. Биз ошол багытта иш алып барабыз. Аткаруу бийлигинин же элчилик иши боюнча кызмат сунуштаса барасызбы? Азыр жок нерсеге мен баа бербей кое турайын. Саясий талаадан качан кетесиз? Ал нерсе көптөгөн факторлордон көз каранды. Ден соолук, коомдун сага болгон мамилеси, башка саясий күчтөр канчалык деңгээлде сени алмаштыра алат деген сымал маселелерге байланыштуу. Эгер сенин талааңда, сенин көз карашыңды карманган, сенден күчтүү лидерлер же саясий партиялар чыкса, өзүң эле келечектүү, перспективдүү күчтөргө кеңешчи болуп четке сүрүлүп каласың. Сенин идеологияңды колдогон адамдар чыкпаса, айла жоктон улам кетиш керек болот. Менин
оппоненттерим ар түрдүү троллдор аркылуу Текебаев орунду бошот деп калышат. Аларга айтарым, менин ордум дээрлик бош. Садыр Жапаровго оппозиция болом десең жол ачык. Менин катарыма тур. Мен жасагандай жаса, менден жакшы жаса жана менден алдыга кет. Булак Чекиткейji. Түштүк Корея Жогорку Кеңештин жыйындар залын жабдууга $8 миллион берет. Бул долбоор 2023 жылдан 2026 жылга чейин ишке ашырылары айтылды. Бул аралыкта санариптик техника орнотулат. Корея эл аралык кызматташтык агенттиги Жогорку Кеңештин IT инфраструктурасын модернизациялоо жана санариптештирүү үчүн гранттык негизде $8 миллион өлчөмүндө техникалык көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Аталган каражат ЖКнын жыйындар залын техникалык жактан камсыз кылуу, орнотулган техниканы системалаштыруу, программалоо жана IT техникалык жабдыктарды иштетүү үчүн адистерди даярдоого жумшалат. Бул долбоор 2023 жылдан 26 жылга чейин ишке ашырылары айтылды. ЖКнын аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков Кореядан келген IT технология боюнча эксперттик топ менен жолуккан. Ал Корея тарапка ыраазычылык билдирип, аталган долбоор Жогорку Кеңеш менен карапайым калктын ортосундагы байланышты жакшыртып, парламенттин демократиялык багытта өнүгүшүнө зор өбөлгө түзөрүн кошумчалады. Муну менен катар депутаттардын заманбап техникалык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен онлайн добуш берүүсүн камсыздоо зарылчылыгын белгилеген. Булак Назарнеws Чекиторг. Орусиянын Тюмень облусунда мигранттарга айдоочулук кызматта иштөөгө тыюу салынат. Орусиянын Тюмень облусунун губернатору эмгек мигранттарына байланыштуу токтомго кол койду. Анда жергиликтүү транспорттук компанияларда патенттин негизинде иштеген чет элдик жарандарды жумушка алууга тыюу салынды. Бул туурасында аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Мигранттар жүргүнчүлөрдү ташуу чөйрөсүндө, анын ичинде шаардык жана шаар четиндеги транспортто, таксиде, ошондой эле унаа жүк ташуу чөйрөсүндө иштей албайт. Анын ичинде алар транспорттук кызматтарды көрсөтө алышпайт. Губернатор Александр Моордун чечими менен компаниялар 2022 жылдын 1 мартына чейин жумушка орношкон чет элдик жумушчулардын санын ушул жарлыкка ылайык иретке келтириши керек деп айтылат документте. Булак Супер Чекиткейji. Масудтун күчтөрү талиптерди кырып салганы айтылууда. Оганстанда талиптерге каршы күрөшүп жаткан Ооган улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун согушкерлери акыркы 8 күндө 61 талип согушкерин жок кылышты. Дагы 42 талип жарадар болду. Бул тууралуу Масудтун күчтөрү билдирди. Масудтун күчтөрү 16 провинцияда талиптерге каршы атайын операцияларды өткөрдү. Баглан, Паншир, Кабул, Капис, Саманган, Тахар, Парван, Бадгиз, Лагман, Балх, Фаряб, Газни, Гор, Герат, Нангархар жана Кунарда партизандык согуш жүрүп, талиптер чоң жоготууларга учурады. Душман эң көп Кабул, Капис, Баглан жана Паншир провинцияларында жапа чекти. Улуттук каршылык көрсөтүү фронту бул операцияларды билгичтик менен уюштургандыктан жарандардын эч кимиси жабыркаган жок. Операцияларда 2 эр жүрөк жоокерибиз шейит болуп, 3 жарадар болду, деди Масудтун атайын күчтөрү. Масудтун күчтөрү азыр бүтүндөй Оганстанда бар деген маалыматтар бар. Ачык согушпай партизандык согушка өтүшкөн дешет. Булак Назарнеws Чекиторг.